Эфирде Жума Баян аналитикалык программасы, студияда Каныкей Бозгунова, саламатсызбы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Аксы окуясына 20 жыл, карапайым жарандардын өмүрүн алган каргашалуу окуя тарыхый укуктук баасын алдыбы. Министр Алымкадыр Бейшеналиевди кызматтан кетирүү талабы, саламаттыкты сактоо тармагындагы этикасыз реформалар. Күн менен түн теңелип, өлбөгөн жанга жаз келди. Норуз майрамынын мааниси жана маңызы эмнеде? Программабыздын жүрүшүндө ушул темаларды кененирээк баяндайбыз. Мындан туура 20 жыл мурда орун алган Аксы окуясы эгемендүү Кыргызстандын тарыхында орчундуу орунду ээлеген, коомдун аң сезимин багытын башка нукка бурган, өлкөбүздүн демократиялык өнүгүү жолундагы улуу бурулуш катары тарыхта калды. Түшүнгөндөр муну азаттыкты коргоонун, мамлекеттүүлүктү бекемдөөнүн күнү катары кабылдайт. Эзелтен эркиндикти туу туткан элибиз ошол каргашалуу күнү өлкөбүздө кландык башкарууга жол бербестигин ачык айкын далилдеп, чындык, адилеттик үчүн ошол кездеги канкор бийликтин огуна каршы турган. Кыргыздын карыш жерин Кытайга алдырып жибербөө үчүн өз жанын курман кылган кырчындай эр азаматтарыбыз Эркиналы Четинбаев, Кадыркул Сапаралиев, Медетбек Бекмуратов, Сатынбай Үркүнбаев, Советбек Тагаев, Элдар Үмөталиевдер болгон. Мындан сырткары окуяда ондогон адамдар оор жаракат алган. Кыргызстанды дээрлик 10 жылдан ашык башкарып, белчесинен коррупцияга малынып, мамлекетти өз мүлкүндөй пайдаланган Акаев жана анын үй бүлөлүк бийлигинен тажаган эл анын саясатына тишин кайрай баштаган. Үзөңгү кууш Кытайга берилет экен деген маалымат. Мындан улам президентке импичмент жарыялоону талап кылып чыккан ошол кездеги Жогорку кеңештин депутаты Азимбек Бекназаровдун негизсиз камакка алынышы күйгөн отко май чачкандай болгон. Бул ансыз дагы жырданып турган Аксы элин көчөгө чыгууга аргасыз кылган. Тынч митинг уюштуруп, жөө жүрүшкө чыккан элге Акаевдин бийлиги ок чыгарган. Бирок бул кандуу окуя менен эл тынчып калган эмес. Аксыдагы адилетсиздикке каршы күрөш жалпы элдик толкундоолордун башатына айланып, март жана апрель революцияларына түрткү болгон тарыхый окуя болуп калды. Бул каргашалуу окуя жана анын курмандыктары 17 мартта Бишкекте жана Аксыда эскерилди. Бийлик жетекчилери Ала Тоо аянтындагы Аксы жана апрель окуяларында курман болгондордун эстелигине гүл коюп, алардын элесине таазим кылышты. Аксы окуясынын 20 жылдыгына байланыштуу президент Садыр Жапаров элге кайрылуу жасап, калыстыкты туу туткан элибиздин эркине каршы келген буга чейинки жагымсыз окуялардан, урунтуу учурлардан сабак алып, демократиялык өлкө катары өнүгүүгө, бакубат жашоого умтулуу азыркы бийликтин башкы мүдөөсү экенин билдирди. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Аксынын Босбек айылына барып, Шейит мазарда Аксы окуясынын курмандыктарын эскерип, Куран окулду. Анда окуянын катышуучулары жана жакындарын жоготкондор сөз сүйлөп, карапайым элге ок аткандар бүгүнкү күнгө чейин жазасын албаганына нааразычылыгын билдиришти. Чынында жай тургундардын каны төгүлгөн бул окуя укуктук, саясий, тарыхый баасын алдыбы? Аталган окуя эгемендүү Кыргызстанга эмне сабак болду? Же жыл сайын эскерип гана тим болуудабызбы? Теманын уландысы кийинки материалда. Ыктыяр Адылбеков кандуу Аксы окуясына күбө болуп, андан оор жаракат алгандардын бири. Анда ал 20 жаштагы ал күчкө толуп турган жаш жигит эле. Өмүр бою жүрөгүндө каратак калтырган ошол күндү каарманыбыз бизге мындайча баяндап берүүдө. 17 март күнү бая белгилеген убакытта биз ошол районду көздөп бараткан жерибизден эле Босбектен чыгышып, милиция кызматкерлери, УУдун начальниктери дейбизби, бир далай кызматкерлер келип, элди алдын тоскон. Элдин алдын тозуп, анан элди силер кайткыла аркага деди. Жок, элдер биз районго барып өзүбүздүн талапты айтышыбыз керек. Биздин талаптарыбызды бийликке жеткизе турган киши барбы? Биздин депутатты акташыбыз керек, жер сатылбаш керек деген маңызда сөздөрдү айтты. Анан ошондо элдин ортосунда бир аз пикир келишпестик болду бийлик менен элдин ортосунда. Аңгыча болбой Турсунбек Акун деген киши Волга менен келип калып, Турсунбек Акунду сүйрөп кетишти. Daha 1-2 аялды кошуп сүйрөп кетти. Анан бизге бергиле, кармабагыла, камабагыла деп эл ызылдап тиреше баштады. Тирешүү боло баштаганда тигил милиция кызматкерлеринде отцепление турган. Отцепление туруп, отцепление ачылганда эле заматта стреляйт деген команда болгон. Аны мен өз кулагым менен уккам. Ошол жерде катышкан киши катары айтам.
Өздөрүнүн талаптарын бийликке жеткирүү үчүн райондун борборуна карай жөө жүрүш жасоо тууралуу жергиликтүү калк 13 мартта макулдашкан. Ал күнү аксынын бир катар айыл өкмөттөрүнөн эл чогулган. Анда дагы күч органдары элди ит менен талатып, айрымдарды кармап, сурак алып, коркутуу жолу менен тыйганга аракет кылган. Бирок бул ого бетер элдин кыжырына тийген. Мындай аракеттин натыйжасы кан төгүлүүгө алып келген. Күч кызматкерлеринин ур токмогунан катуу жаракат алгандардын катарында Ыктыяр Адылбеков дагы бар. Берине маңдайына ок тийгенин да көрдүм. Алдымда бараткан киши жыгылып калган да. Ана менин байкеме ок тийип анаралыга. Ал жыгылып кулап өзүн жоготуп аткан убакта карасам кансырап калыптыр. Көтөрө турган эч ким жок. Элдин баары качып таштап кетип калды. Мен аны бир тууганым катары көтөрүп тиги районго больницага алып өтүп кетейин деп. Ал убакта ошол кезде бир участковый келип тааныш эле биздин үйдө жашап кеткен. Азиз аке, моуну өткөзүп кетейин. Бергиле, мен районго алып больницага өзүм менен алып барып жеткизип алам. Жок деди дагы, анан тиги спецназ кызматкерлери келип дубинка менен сабап баштады. Экөөсү тең сабады, аябай. Мен бир кайрылганымды билем. Анан ошондо эле уже кулап калган экенмин да. Анан машинага ыргытышып, бизди уже моргка алып барып, анан моргтон врачтар жок, булардын эз учу бар экен. Тиги реанимацияга киргизебиз дешип. Мен кара кушум сынган негизи. Кара кушту мээм чайып алып анан көпкө чейин ошо Аксу окуясында эме болуп жүрүп калдым да. Азабын көп тарттык да. Ошол каргашалуу окуядан кийин деле жалданган эл тынчыган эмес. Акаевдин үй бүлөлүк режимине каршы күрөш улана берген. Элдин негизги талабы кыргыз жеринин бүтүндүгүн сактап калуу, бир карыш жерди башкаларга саттырбоо болгон. Биз эч качан нарында болобу, жерибиз ысык көлдө болобу, кайсы жер болду, Кыргызстандын бир бурчу дагы сатылбаш керек. Эмне үчүн бул үй бүлөлүк башкаруу же бир президент сатып жибериш керек дегенге каршы чыкканбыз да. Негизги максатыбыз ушул болгон. Аксыдагы кандуу окуядан 6 эр азамат окко учкан. 30дан ашык киши ар кандай жаракат алып, кийин айрымдар алган жарасынын азабын тартып жүрүп, бул дүйнө менен кош айтышкан. Андан бери 20 жыл өтсө да көкүрөктөгү жара айыккан жок дейт жабырлануучулар. Элге ок аткандардын бири дагы жазасын албай, ээн эркин жүргөнү алардын ичин атыштырат. Бирок азыркы бийлик өкүлдөрү ушул маселеге чекит коет деген үзүлбөгөн үмүт артып турушат. Бизде азыркы күндө жакшы жаңы үмүт пайда болуп атат. Жеке мандаттан Нурланбек Шакиев деп азыр Аксы эли шайлап алган депутатыбыз бар. Бул Шакиевке биз кат жолдогон, мына балдар Аксыда биздин төрагаларыбыз бар. Ал киши да билет биздин ошо бала кезден жабыр тартканыбызды, биздин кандай эме кылгандарыбызды. Бирок Шакиев ошол убакта деле аралашып көрдү, мындай кылалы, тигиндей кылалы деп. Бирок жанагындай мүмкүнчүлүгү болгон жок. Ал убакта жеткизе турган кат жеткизсе, андан башка кишилердикин да кабыл албай жүрдү да. Анын азыр бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгү бар. Эл шайлап, элдин өкүлү болдум. Чыныгы Аксы үчүн Аксынын атынан сүйлөй алам, жарадарлардын маселесин чече алам деген бул да мүмкүнчүлүгү бар. Ошон үчүн биз Шакиевке кайрылды, мына жарадарлардын баары. Эми ишеничибиз бар, Кудай буйрса жакшы нерселер менен, жакшы жыйынтык саясий дагы, жанагы укуктук да бааларды Кудай буйрса алып берет деген жакшы үмүтүбүз бар. 17 мартта Аксы окуясынын курмандыктарын эскерүү үчүн Босбек айылына барган министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго дагы окуянын катышуучулары жакынын жоготкондор күнөөлүүлөрдү жазылап, укуктук баа берүү талабын айтышты. Бирок элдин эркиндик, адилеттик, мамлекеттин бүтүндүгү үчүн күрөшүп, 3 жолу революция жасоого түрткү болгон Аксы окуясына коом, мезгил өз баасын берди деп эсептейт айрымдар. Бай юридикалык жактан Аксы окуясына бүгүнкү күнгө чейин конкреттүү чекит коюла элек, бирок эл, мезгил, коом өз баасын берди. Аксы окуясы ушул биздин өлкөбүздөгү кийинки 3 инкылаптын детонатору, түрткү берүүчү чоң дем күч болгонда, мына ошонун негизинде эл, кыргыз эли дух алып, ошол үй бүлөлүк, кландык башкарууну кулатууга, анан демократияны, элдин эркиндигин коргоого Аксы окуясынын өтө чоң баягы салымы болгонун өзү бул чоң баа да. Аксыдагы кандуу окуянын башаты 1999-2000 жылдарга барып такалат.
Ал кезде үзөңгү кууш маселеси парламентте байма-бай көтөрүлүп, 2001-жылы өтө курчуп кетип, коомчулукта кызуу талкуулар башталган. Элдин нааразычылыгына билдирүүлөрүнө таянуу менен ошол кездеги Жогорку Кеңештин депутаты Азибек Бекназаров президент Аскар Акаевке импичмент жарыялоо ниетин билдирип чыккан. Мындан улам 2002-жылы ага саясий буйрутманын негизинде иш козголуп, камакка алынган. Жерди кайтарып алуу, Бекназаровду бошотуу талаптары аткарылбаган эл ар кандай акцияларды уюштурууга өткөн. Элдин мындай аракеттерине бийлик каршы чыгып, ок аткан. 5 январда Бекназаровду камады, 8 январда Бекназаровду коргоо комитетин түздүк, 10 январда сессия болду, сессияда кворум болбой калды. Анан ошондон сессиядан баштап, 10 январ күнү саат 4-тө менин кабинетимде Минсельхозто 7 адам, Төлөкан Исмаилова, Азиз Абдрасулов мен, анан аксылык 4 азамат, бир кыз болуп 7 адам анан ушул жерден ачкачылык кармаладык. Мына ошол 10 январда башталган ачкачылык 17 мартка чейин Бозбектеги саат 4-төгү кандуу окуяга чейин уланды да. Ошондо бардыгы 700ден ашуун адам ачкачылык кармады, саясий ачкачылык. 37 миңден ашуун адам пикет митингге чыкты. 6 адам курман болду. 7-чиси болсо Шерал Назаркулов курман болду. Мына ушундай калайма менен акча окуясы аяктады да. Элге тилектеш болуп ачкачылык жарыялагандардын катарында белгилүү публицист, укук коргоочу Шерали Назаркулов дагы бар эле. Ал 22 күндүк ачкачылыктан кийин 7 февралда көз жумган. Анын аркасында жубайы жана 4 баласы калган. Ошол учурда курсакта жаткан уулу быйыл 20 жашка толду. Каргашалуу окуяга күнөөлүүлөр бүгүнкү күнгө чейин жазасын албагандыктан көксөбүз суубайт дейт Назаркуловдун жубайы. Бирок негизгиси мамлекеттик деңгээлде тарыхый баасы берилип, укуктуу баасы берилиш керек да. Ошондо гана бул өзүнүн баягы ордун таап, анан кийин биз дагы баягы жүрөгүбүз тынчып дегендей ошол үзөң кош эми кайтара албайбыз, бирок кайтара албасак да ошол күнөөлүүлөрдүн бардыгы тең жоопко тартылыш керек да. Ошо аткандар жана ошо саткандар дегендей. Ал эми бүгүнкү күндө алардын бардыгы тең боштондукта, эч нерседен капары жок. Ал эми ошол жоготкон адамдардын туугандары, ата-энелери, жубайлары бүгүнкү күнгө чейин какшап келебиз да. Мына бүгүнкү күндө менин жолдошум деле аман эсен болсо 70-ке чыкмак, баласын үйлөнтүп, мындай жакшы тилектер орундалып дегендей. Албетте бизге деле кыйын, жоготуу деген кыйын экен. Ал кезде мен деле жаш элем. Мына мен деле уже 60-ка чыктым. Назаркуловду кошкондо 7 адамдын өмүрүн алган бул трагедияга бүгүнкү күнгө чейин саясий дагы, укуктук дагы баа толук бериле элек. Айрым гана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерине жеңил жазалар берилгени болбосо, окуянын башында туруп уюштурган адамдардын аты дагы аталбай, мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылбай келет. Теге менен Ак Суу окуясы эгемендүү Кыргызстандын турмушуна бурулуш алып келген. Элдин аңсы изимин ойготкон окуя катары тарыхта өзгөчө орду бар. Себеби эл биринчи жолу бийликке каршы ачык аракеттерди көрсөткөн. Бирок андан бүгүнкү күнгө чейин жетиштүү сабак албаганыбыз өкүнүчтүү. Анткени мындай окуялар өлкөнү саясий кризиске гана кептебей, социалдык экономикалык абалыбызды алсыратып, артка тартаары белгилүү. Өтө жакшы эмес, буга жетпеш керек. Бул эгерде бийликте тургандар акыл эси болсо, буга жеткирип кетет да. Тилекке каршы бул кайра кайталанып атат да. Бул кийинки муундарга, кийинки бийликти, кийин башкарган адамдарга сабак болуш керек. Тилекке каршы азырга чейин сабак болбой атат да. Но мен ишенем, эртеби кеч бүтүшүнө баштайбыз. Бул Ак Суу окуя боюнча болгон ишти жарыкка чыгарып, толук маалымат бериш керек. Бир тараптан эле мактап, бир тараптан сындабай, эмне болгон, кандай болгон, эмне себеп болгон, эмне жыйынтыгы болгон деп толук маалымат беришибиз керек. Мына бүгүн 20 жыл болуп атат койгон окуяга. Ошондо 6 адамды атып кеткен, бул өтө чоң жоготуу болгон да. Ал адамдар жок, бирок алар жөнүндө элестер калат. Келечекте чыныгы элдин батырларга ошолор болот да, ошол жигиттер болот да. Биз ошолордун баардыгынан сабак албагандыгыбыздан болду. Ошон үчүн мына бүгүн мен ойлоп атам, ошол бүт революциялардан, бүт революцияда эл чыгып атты, бүт революцияда тосуп чыгып атты. Ошолордон эми бир сабак алып, эми элибизди оңдоп кетишибиз керек да. Бизде дүйнөнүн чар тарабын айланып көп жүрөбүз, кичинекей мамлекетпиз. Сонун климаттык шарты бар, башка немелери бар, элдин немеси жакшы. Анын үстүнө биз Орто Азиядагы эмес, башка деги эле эч кимге окшогон уникалдуу калкпыз да биз. Ошон үчүн менин оюмча азыр
Садыр Жапаров да абдан сонун бир уникалдуу шанс турат да. Оңдоп кетти себеби мире бар закондорду ал берди, эл аны каалаган эмне деген каалагандарыбызды жасады. Жалаң президенттиктен мана жалаң президенттик болду. Эми биз бардыгыбыз жапа-тырмак күрөшүп ушу Кыргызстан деген үйүбүздү оңдоп бир жакшы кылып алсак деген ой бар. Белгилей кетсек, 2002 жылдын 17 мартында болгон Каргашалуу Аксы окуясынан 10 жыл өткөндөн кийин 2012 жылы бул күндү Аксы окуяларын эскерүү күнү катары белгилөө боюнча президенттин жарлыгы чыккан. Каныкей Бозгунова, Меримбек Жусупбек уулу, Нью ТВ, Жума Баян. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жана анын жасап жаткан реформалары дагы деле элдин көңүл чордонунда болуп талкууда турат. Башында ушундай кантип болсун, туура эмес эле туура эмес деп кыйкырып аткан көпчүлүк Бейшеналиевдин реформа жасай турганына чындап ишендиби же анын кылыктарынан тажадыбы айтор аны колдоп жайына койгула дегендер коомдо көбөйдү. Буга министр мырза дагы эрдемсинип кеттиби? Акыркы күндөрү мамлекеттик кызматкердин маданиятына туура келбеген этикасыз аракеттерди жасай баштады. Бул кадамдар кайра эле талкууга алынып, кайра эле өзү анын аркасынан актанып, комментарий берүүдөн дагы тажабады. Бейшеналиевдин бул тармакта жасап жаткан реформалары жемишин береби же өзүн ээрден оодарып түшөбү? Аны убакыт көрсөтөт. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев бул кызматка келген 2020 жылдын октябрь айынан бери тармакта бир катар өзгөрүүлөргө бел байлап, анын көпчүлүк чечимдери коомдо кызуу талкууга жем таштап, айрым учурда нааразычылыктарга себеп болгону белгилүү. Азыр айрымдар министрдин жасап жаткан реформасы, окумуштуу дарыгерлерге жасаган орой мамилеси таптакыр мамлекеттин жетекчинин этикасына, мыйзамга туура келбейт. Ал кызматтан кетсин деген талап коюп баштады. Маселен, белгилүү көз дарыгери Алмаз Исманкулов баштаган бир катар медицина тармагынын өкүлдөрү журналисттерге маалымат жыйынын өткөрүшүп, жогорку бийлик жетекчилерине кайрылуу жолдошту. Ошондой эле жыйында дагы бир белгилүү окумуштуу хирург Эрнест Акрамовдун маселеси боюнча маалыматтар айтылды. Тармакта жүргүзүлүп жаткан реформалар тууралуу министрликтин жообу кандай? Тараптардын талашын кабарчыбыз Шекер Сатыбалдиева угуп келген. Бул көрүнүш Бишкектеги номер 6 оорукананын имаратына жайгашкан белгилүү көз доктур Алмазбек Исманкуловдун менчик борборунун кире беришине тоскоолдук жаратып, оорукананын ишин токтотуусуна карата жасалган белги. Анткени аталган оорукананын жетекчисин мындан аз күн мурун келип, саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев мекемени бир суткада бошотуп койгула деп эскертүү берип кеткен болчу. Сколько дней ищи? В течение 3 часов, если не освободишь, у тебя будет проблема. Понял? Понял? Бирок аталган имарат Бишкек мэриясына караштуу болгондуктан менчик клиника ээлери келишим менен ижара төлөп иштетип келгендигине чейлик кылым болуп тур. Бул аралыкта имаратты капиталдык ремонттон өткөрүп, эшик терезелерин алмаштырып, ичине заманбап жабдууларын орнотуп, ишмердүүлүк жүргүзгөн көз дарыгери Алмазбек Исманкулов 30 жылдан бери 160 000 кишини дарылап, сакайып келгендигин билдирди. Ал эми буга чейин имаратты бошотуу тууралуу министрликтен бир да жолу эскертүү кат келбептир. Бир айтарым, бүгүнкү күнгө чейин саламаттык сактоо министрлигинен бир кат ала элекпиз. Демек, булар иштегенди билеби, документ оборот дегенди билеби, кайсыдыр бир медицинский учреждение менен мамиле түзгөндү билеби. Бир да кат жок. Бирок күн сайын тигинтебиз, минтебиз, кетиребиз, баары кетип калышты, токтоп калышты, иштебей калышты. Эми пациенттер түшүнбөй атат. Барыш керекпи же токтоп калды. Биз иштеп атабыз. Жуманын аягында саламаттыкты сактоо министри чет өлкөдө иш сапары менен болгондуктан өзү менен бул маселе боюнча пикир алууга мүмкүн болгон жок. Бирок министрликтин юридикалык бөлүмүнүн жетекчиси Азамат Жумакеев Исманкуловдун айтканын төгүнгө чыгарды. Айтымында 1 ай мурун шаардык мэрия аркылуу эскертүү берилип, ал тургай 3 тараптуу жолугушууда болуптур. 1 айдан ашты да, уже аннулирован уведомление алышканда, муну деген мэрияга биз кат жазганбыз, министрликтин атынан. Андан кийин ошонун негизи боюнча келишимин жокко чыгарып туруп, андан кийин буларга деген эскертүү берген 1 ай мурун бошотуу жөнүндө.
Анан кийин булар деген кармап отура беришкен. Анан кийин ошол эле деген мэриянын тарабы менен биз тарап болуп Исманкулов менен кезиги болгон. Кезиккен жерден деген бизге деген жанагындай маселелерди койду да, силер эмне тиешеңер бар деп. Жем ошо аянты менен бизге тиешелүү да, ал дагы зданияда негизи бизде оперативный управление, саламаттык сактоо министрлигинин оперативный управлениясында болгон башында. Мүлкүнүн ичиндеги ремонт жасаганбыз, терезелерин алмаштырганбыз, ошону деген чечип бергиле деп туруп, баягы искусственный убакытты жоюп атышат да. Капилеттен бара калып мекемени бошот деп көчө сөздөрүн сүйлөгөн деген министрге кине койгон көз доктур мамлекеттик кызматкер этиканы сактап мыйзамдын алкагында иш алып баруусу кажет дейт. Мыйзам болбосо мамлекет жок. Мамлекеттик жетекчи баш мыйзамды билүүсү керек деген Исманкулов министрди туура мамиле жасоону үйрөнүүгө үгүттөдү. Бизди башкарган өкмөттүн мүчөсү идите вы со своим правым государством десе, демек конституцияны окуй элек ал киши. Биринчи статьясын жакшылап окусун. Бул киши мисал үчүн сотту мен күтө албайм. Сот болгончо көп убакыт кетет. Ошон үчүн жигиттерди чогултуп туруп, барып желкесинен алып чыгарам, тепкилеп чыгарам деген сөздөрдү айтып атат. Андай болбойт. Андай болбойт. Мыйзам болбосо мамлекет жок. Не работает. Больницу Чуйскую областную? Институт закрыл. Да. И сегодня там поставила нового главного врача. Бул жумада саламаттык сактоо министри бир эле офтальмолог хирург Алмазбек Исманкуловдун ооруканасынын тегерегиндеги маселе менен чектелбей, дагы бир алдыңкы эмгек сиңирген дарыгер хирург Жумура журтка белгилүү 85 жаштагы окумуштуу ардагер Эрнст Акрамовдун Чүй облустук ооруканасындагы илимий институтун жапкандыгын да кабарлаган. 14 март күнү илимий борбор жабылып, аны жетектеген Эрнст Акрамов кызматтан алынгандыгын, ордуна жаңы жетекчи дайындалганын айтып тим болбой, анын дарегин айтылган одоно сөздөр боюнча министрди тартипке чакыруу, кызматтан алуу тууралуу Балдар фондунун камкорчулар кеңешинин мүчөсү Галина Куликова жогорку бийлик бутактарына кайрылды. Остановит вот ту вакханалию. Мен бул жерге президент Жапаровтан, компетенттүү органдардын жетекчилеринен сурайын, кайрылуу жасайын деп келдим. Бейшеналиев уюштурган мамлекеттик кызматкердин этикасынын нормалары, ар-намыс түшүнүгү, намыс түшүнүгү жок болгон бул аракеттерди токтотуп койгула. Ким жаргонду колдонуп, өлкөнүн ардактуу инсандарын кемсинтип жатат. Маданият ишмерлери, илимпоздор, илим үчүн жанын берген адамдар кол койгон кайрылууга эмне үчүн эч ким көңүл бурган жок. Бейшеналиевдин Акрамовдон кечирим суроонун кереги жок. Алымкадыр Бейшеналиев Эрнст Акрамовдун жанында турганга да татыксыз. Министрди ээлеген кызматынан бошотууну талап кылабыз. Андай адамдардын мындай кызматты ээлегенге акысы жок. Бирок саламаттыкты сактоо министрлиги Акрамовдун илимий борборун жапкандыгын бир жылда бир эле долбоор ишке ашат. Андыктан аны медакадемиянын алдында ачса да болорун, илимий институттун зарылчылыгы жок деп түшүндүрдү. Ал эми Эрнст Акрамов өз жумушуна дарыгер катары иштеп жатыптыр. Өмүрүн саламаттыкты сактоого, элдин оорусу менен күрөшүүгө арнаган Эрнст Акрамов өзү да 60 жыл бул тармакта эс алуусуз иштегени моюнга алып, ишке берилген адам үчүн жумуш көп экендигин айткан. Анткени анын үйү да, үй бүлөсү да оорукана жумушу болуп калган. 60 лет хирургии. Мен 60 жылдан бери майрамдарсыз, эс алуу күндөрүсүз операцияда жүрөм. Мунун кандайдыр бир баркы болсо керек, Дайыма жумуш дагы жумуш. 20-30 бейтап болуп калат. Көбүнчө дем алыш күндөрдө да, майрамдарда да иштеп калам. Анткени жумуш ушундай. Бейтаптар менен иштөө ар дайым алар менен бирге болушун керек дегенди билдирет. Бул арада саламаттыкты сактоо тармагындагы бир дарыгердин тегерегиндеги чуун аягы тыйылы электе медицина илимдеринин доктору, профессор, эмгек сиңирген дарыгер, белгилүү кардиохирург Калдарбек Абдырамановдун кызматтан алышында коомчулукта талкуу жаратып, айрым адамдар министрдин реформасын колдоого алышты, кээ бирөө анын кызматтан кетүүсүн айтышты. Бул маселе парламенттин жыйынында да көтөрүлүп, эл өкүлдөрү атактуу дарыгерлерге болгон сый-урмат жоголуп, орой мамиле мамлекеттик жогорку кызматкердин этикасына туура келбестиги жөнүндө эскертүүлөр берилди. Но сегодня то, что происходит вокруг этой личности, меня, честно, очень сильно заботит. Биз үчүн, жалпы Кыргызстан үчүн өзгөчө маанилүү инсанга болгон бүгүнкү күндөгү мамиле мени түшөлтүүдө. Ал инсан медицинага өмүрүн арнаган белгилүү хирург Эрнст Акрамов. 85 жылдык өмүрүнүн көпчүлүгүн саламаттыкты сактоого жумшаган мындай инсанга орой мамиле жасоо туура эмес деп ойлойм. Улуу академикке, эл баатырынын үйү да, үй бүлөсү да жок. Ооруканада жашап иштейт. Мамлекеттик кызматкердин этикасы болот. Алмаз Ахунжанович бир атка минердин мамилесинен канчалаган академиктер жабыр тартууда. Бүгүнкү күндө эч бир кыргыз жараны эч кимден коркпойт. Акрамовдон кечирим сурап койгула. Лично такого великого академика, как Эрнст Хашимовича Акрамова, меня это озаботило. Абдырамановду мен ал кишини жакшы билемин. Ал киши менин коргоомо да муктаж эмес. Ал киши өзүн өзү коргой алат. Ал киши өтө принципиалдуу киши, мен жакындан билген киши катары айтайын. Мындай кызматкерлерибизди да коргошубуз керек. Бул эмне деген
мындай бүгүнкү күнү саясат жүрүп атат. Алмаз Акунжанович мындай тартипке чакыргыла. Бул жаргондор менен сүйлөбөш керек министр деген. Бул бүт соц тармактын баарында күлкү болуп атат. Биздин мамлекеттин имиджи деген бар. Кошуна мамлекеттерге да кетет бул азыр интернеттин заманында. Биз укуктук мамлекетпиз. Мыйзам менен жашаш керек. Мыйзам менен гана ар бир процесстер өзгөрүүлөр болуш керек. Ана мындан сырткары мамлекеттик кызматкерлердин этикасы жөнүндө атайын жоболор бар. Мыйзамдар бар. Биз түшүнүктөр менен жашабайбыз да. Ошондуктан атайын протокол тапшырма беребиз комитетке. Бул маселе боюнча карап, тиешелүү чечимдерди кабыл алууга. Бирок коомдук ишмерлер, дарыгерди жакындан тааныган жанын жардамын алган бейтаптар ак халатчандарга болгон туура эмес мамилени сынга алышса, саламаттыкты сактоодогу реформа тууралуу социалдык түйүндөрдөгү талкууларда министрди колдогондор коррупцияга айланган тармакка ушундай жетекчи керек болчу деген пикирлерин калтырышууда. Министр Бейшеналиев эң туура иш жасап жатат. Арам тамактардын баарын айдасын. Туура эле иш жасап жатат министр. Аны сындап байларды коргоп уятыңар жок. Ооба, өзүбүздүн таланттуу инсандарыбызды баалай албай жатабыз. Өлгөндөн кийин гана сыйлап калабыз. Алым Кадырдын коррупцияга каршы жүргүзгөн реформасы элге жакты, бирок аксакалдарга жасаган мамилеси жаккан жок. Алга министр, туура иш жасап жатасың. Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрүнүн айтымында реформалар уланат. Мекемелерди мамлекетке кайтаруу аракеттери, кыскартуу, айрым ооруканаларды кеңейтүү өңдүү бир нече багыттар боюнча атайын жумушчу топтор иш жүргүзүп жатыптыр. Шекер Сатыбалдиев, Аскар Маратов, Жума Баян. Өлбөгөн жанга жаз келди демекчи, күн менен түн теңелип, улустун улуу күнү болгон Норуз майрамы дагы кирип келди. Норуз байыркы фарс тилинен Nauruzi деген сөзүнөн алынып, кыргыз тилинде нау жаңы, рузи күн деген маанини билдирет. Ошондуктан бул майрам жыл башы катары Азия чөлкөмүндөгү мамлекеттер менен катар эле Кыргызстанда дагы белгиленет. Совет бийлиги учурунда Норуз майрамы белгиленүүгө тыюу салынып келгени айтылат. Майрамдоого уруксат 1988 жылы гана берилген. Бирок Кыргызстан бул майрамды жыл сайын белгилөөгө эгемендүүлүк алганда гана жетишкендиги белгилүү. Кыргыз элинде эски жыл аяктап, эртең жаңы жыл деген күнү өткөрүлүүчү ырым-жырым салты жыл ажыраш деп аталган. Бул учурда арча, чекенди, адырашман түтөтүлүп аласталат. Ноорузга арналган майрамдык дасторконго коюлуучу башкы тамак сүмөлөк өлкөнүн булуң бурчунда кайнатылып, эл аман жерибиз берекелүү болсун деген тилектер дагы айтылат. Майрамга арналган сүмөлөк кайнатуу жөрөлгөсүнө биздин чыгармачылык топ дагы күбө болуп, айтылган жакшы тилектерди жалпы журтка жайылтууга аракет кылышат. Улустун улуу күнү Норуз майрамы кирип келди. Күн менен түн тогошкон 21 мартты чыгыш элдери Норуз же жаңы күн деп кылымдар бою белгилеп келет. Миңдеген жылдар өтсө да бул майрамдын формасы менен маңызы болгондой сакталып, чыныгы элдик майрам бойдон калууда. Бул майрам фарс тилдүү элдердин кыртышында биздин заманга чейинки 10-9 кылымдарында пайда болгон айтылат. Норуз ортоңку чыгыш менен Борбордук Азиядагы эң көп этностор үчүн эзелтен келген орток майрам. Негізінен Норуз дегенде біз ушу Норуз деген атты чечмелеп алсак да, бул баягы Иран тилинен келген сөз, бирок Иран тилинен Хорасан деген азыркы мезгилде дагы бар да, ушул шаарда эң алгачкы тарыхый булактар караганда мына ошол жактан деп коет. Анан кийин бул Хорасан деген Нав деген жаңы деген, Руз деген жаңы күн дегенди айтылат да. Анан мындай караганда жаңы күндүн башталышы, жолсу жаңылануунун, тазалануунун белгиси катары. Бул жаңы кечеге эле келип чыга калган бир жаңылык майрамдардан эмес да. Бул деген байыркы тарыхый майрам катары карайбыз. Анан ошон үчүн бул бүткүл баягы немеде ЮНЕСКОда дагы бул бүткүл элдин майрамы деп кабыл алынган. Анан бул майрамдын тарыхында карап көрөт турсак, мындай неме кандай аябагандай өзгөчөлүгү, башка майрамдардын өзгөчөлүгү бул ошол жаңылануу дегенде эң биринчи баягы бизде кыргыз элинде негизден бар эң биринчи баягы үрөөн сээп, жаңы чыккан дандары
Олар қандай күчтүү, қандай мындай жакшы нерселерден. Мына ошол сыяктуу эле баягы күн менен түндүн теңелиши, анан жаңы күндүн башталышы, жаңылануунун башталышы деп. Дал ушул учурда жерден тоң кетип, бак тарактар бүчүр байлайт. Табият жашыл кымкап тонун жабынат. Жер бетинде жаңы тиричилик башталат. Норуз күндөрү урушкан тараптар жарашып, атүгүл жылдарга созулган согуштар тынып калган. Адамдар бири-бирине боорооруй карап, дарт басып үйдө жаткандарды көрүүгө барган. Кембагал, жетим жесирлерге жардам көрсөтүшкөн. Бул күнү улуттук тамак аш жасалып, оюндар ойнолуп, эл шаң шөкөттүн үстүндө болот. Эгеле Кыргызстан ар бир кылып аткан бир салт санасында бир жакшы нерселер бар эмеспи? Ошонун ичинде ушу Норуз улустун улуу күнүндагы өзгөчө майрамдалат. Өзгөчө мына Кудай билсе 20-21 караган түнү бир аябай чоң майрам. Ошон үчүн Кудайым ошол жасты дегеле ошол Норузду Кудайым кыргыз элиме кут кылсын, кыргыз элим аман болсун, өссүн, өнсүн. Ошо дегеле кыргыз элинде кыргызстандыктар баарыбыз тең бар бололук, бир туугандай болуп, ошо жергибизде тынччылык болуп, элибизде аманчылык болуп эле, жакшылыктын баарын жараткан Кудайым ошо кыргыз элибизге, кыргызстандыктарга насип кылган болсун. Албетте, сүмөлүк Ноорузда майрамдык дастарконго коюлуучу негизги тамак болуп эсептелет. Бул майрамда сүмөлүк жасабай коюу мүмкүн эмес. Баш каладагы Арча-Бешик конушундагы Ажибаевдардын үй бүлөсү бир топ жылдан бери Норуз майрамына жакын сүмөлүк жасоону салтка айландырып алган. Бул сыйлуу тамакты жасоонун дагы бир максаты элдин башын бир казанга бириктирип, биримдикке, ынтымакка чакыруу. Үй ээси сүмөлүк жасаган үйгө ырыскы, кут келерин айтат. Токчулуктун символу болгон бул майрамдык тамакты даярдоонун алдында алгач ак келечек апалар сөзсүз арча түтө түшөт. Улустун улуу күнүндө сүмөлөктөр кайнасын, жети дуан жергемде алас, алас, ар баледен калас. Аруу тилектерин айтуу үчүн Кыргызстан ак келечек апалар уюмунун 7 облусунан 7 мүчөсү чогулуп, үй ээси менен биргеликте сүмөлөк жасоого киришишти. Кыргызстанымдын желеги желбиреп, дайым жерге түшпөсүн, уруш болбосун бизде, ынтымак, рашкер болсун. Ошо тилеген тилегибизге, жазгы тилеген тилегибиз дайым орундалып, о Кудай аман өсөм болот, элибиз аман, журтубуз аман болсун. Алгач Норуз майрамына жакын калганда атайын идишке 3-4 сантиметр калыңдыкта салынган буудай суу чачылып нымдаштырып коюлат. 5-6 күн аралыгында дан өнүп чыкканда, ал соку челекте жанчылып, андан соң 7 жолу ширеси сыгылып алынат. Эртеси бир мындай калта кабы, жолу кабы салып коебуз, чтоб суу сагыш үчүн. Ал агып чыккандан кийин кичине мынтип куйрук байлап калат агарып. Анан ошону столго жайып, эм 4 күн дегенде болуп калды да, 4 күн 3 күндө. Анан бул көктөп чыгат, аны сугарып турабыз да. Эртеменде кечинде жылуу суу менен. Анан көктөп, мынча болуп көктөгөндөн кийин анан бүгүнкүгө мына даяр болду да. Немеден тартып, мына азыр көрөсүңөр жууп, биринчи аппак сүттөй согу чыгат. Элде тынччылык болсо экен, аманчылык болсо экен, бала чакабыз өзү өнсө экен деген тилек менен, бүтүндөй кыргыз элинде жакшылык болсо экен деп эл үчүн тилек кылган нерсе да бул. Ошондо баары чогулуп бата берип, анан кийин анан ошо четине минтип үзүп алып туруп, анан кийин анан майдалаганга берет да. Анан майдалагандан кийинкиси муногу. Майдалагандан кийинкини бул жакка алып келип үстүнө суу куюп, анан калганын өзүңөр көрүп атасыңар. Сүмөлөк кайнатуу үчүн 5 килограмм буудай өндүрүлгөн. Жанчылган дандан сыгылып алынган шире сууга un кошулуп казанга салынат да. Жай отто кайнатылат. Сүмөлөк бышырылуучу казандын түбүнө ырым кылып 41 таш салынат. Таштардын практикалык да мааниси бар. Алардын аракети менен сүмөлөк казандын түбүнө күйүп жабышпай, бөлтөк болбой, текши бышат. Майрамдык бул тамакты жасоодо аруу тилектер айтылат. Мейли буудайды өндүрүп атканыбызда болобу, же болбосо буудайды жанчып атканыбызда болобу, же кайрадан сууга аралаштырып маңызын алып атканыбызда болобу, же казанга салып мынтип сүмөлөк азыгын дайындап баштаганыбызда болобу, ар дайым ушул ар бири тилек менен жасалат да. Тилек менен жасалган улуу азык болот. Алууланган оттун үстүндө казанда кайнатылуучу тамакты тынбай аралаштырып туруу керек. Буга бардык каалоочулар келип кол тийгизе алат. Жана сүмөлөктү аралаштырып жатып ар бири өз каалоо үмүтүнүн орундалышын тилейт. Казанды тегеректеген эл, бала чака жөн гана турбастан оюн зоок, ыр тамаша менен көңүл ачышат.
Деги ак тамактын тарыхына токтоло кетсек, сүмөлөктүн келип чыгышы жөнүндө ар кандай уламыштар айтылат. Анын биринде өткөн заманда жаркыраган жаздын алгачкы айында калкты ачарчылык каптаганы, айласы кеткенине казанга суу куюп, бир уч буудай менен таш салып, таң атканга чейин кайнатып, таң сүргөндө казандагы аралашма даамдуу тамакка айланып, сүмөлөк деп аталып калганы айтылат. Ошентип балдарына алаксытып Кудайга тилек кылып атканда бир коңшусу келип кичине үйүндө буудай бар экен, аны салып коет. Бир коңшусу үйүндө бир кичинекей бир таруу суу бар экен, аны салып коет да, баягы сууга тиги эни айлантып берет Кудайга жагынат. Бирок тигиде кичине салып коюп, аны эртең менен караса, жарантип сүмөлөк болуп эле буланыктай болуп калат да. Бул дагы бир кыры. Анан эми бул жерде мындай айтылат да, баягы жакшы тилек, жарымыбыз деп коет го. Анан ошондон ушуларга чейин улуу муундан урпактарга чейин уланып келатат да. Бул эми урпактардан улана бериши, бул эч качан жоголуп кеткис, бул азык, дан азык, дандан жасалат. Норуз майрамында сүмөлөк жасабай коюуга мүмкүн эмес деген акылечек нарктуу апалар Норузда жасалчу тамак аш, ырым-жырым, салт саналарды кийинки муунга жөн гана өткөрүп бербестен, анын маани маңызында айтып, түшүндүрүү зарылдыгын айтышат. Апалар сүмөлөк кайнатуу жөрөлгөсүн жаштарга үйрөтүү жана салтты сактоону максат кылышат. Норуз майрамы кайдан келбесин, кайсы ишенимге таандык болбосун. Бул майрам миңдеген жылдар бою жер бетиндеги көптөгөн элдердин чыныгы элдик майрамы катары калууда. Аны 2010 Бириккен Улуттар уюму адамзаттын маданий мурасы деп жарыя кылып, бардык элдердин эл аралык майрамы деп бекитип берген. Азыр эле жакшы болот. Тазагүл Эмилбекова, Мээримбек Жусупбек уулу, Жума Баян. Урматтуу телегөрүүчү, сиз Нью ТВде Жума Баян аналитикалык программасын көрдүңүз. Аны мен Каныкей Бозгонова алып бардым. Көңүл бурганыңызга рахмат. Саламатта туруңуз.